Саламатсыңарбы 7 класс. Алгач жагындуу маанай түзүп алалы. Көңүлүңөр бийик көтөрүлүп, маанайыңар чөкпөй, тазалыкты сактап жүрөлү. Мен силерди аябай сагындым. Буюрса аз калды жолугабыз. Эмесе анда физика сабагыбызды баштайлы. Баарыбыз даярбыз анда, балдар. Сабактын темасы жөнөкөй механизмдер, ырычак күчтөрдүн тең салмактуулугу. Сабагыбыздын максаты биринчи ырычак жөнүндө маалымат аласыңар. Экинчи жөнөкөй механизмдерди турмушта байланыштырып колдоно аласыңар. Үчүнчү мисалдарды угуп жана байкоо менен ойлоо сезимиңер калыптанат. Адам баласы күндөлүк жашоосу ар кандай механикалык жумуш аткаруу менен байланышкан. Алардын кайсы бирине адам аз күч жумшаса, кайсы бирине чоң күч менен аракет этүүгө туура келет. Ошондуктан механикалык жумуш аткаруу үчүн адам баласы байыркы замандан бери эле түрдүү нерселерди жана куралдарды пайдаланып келген. Мисалы, ломду пайдаланып чоң таштарды оодарууга болот. Мындан 3000 жыл мурда байыркы Египетте пирамидаларды курууда ырычактардын жардамы менен таштан жасалган оор плиталарды бир орундан экинчи орунга жылдырышкан жана чоң бийиктикке көтөрүшкөн. Күчтөн утуш алууга арналган куралдар жөнөкөй механизмдер деп аталат. Балдар, билесиңерби, жөнөкөй механизмдер кайда колдоноорун? Алар завод-фабрикаларда, металл кесүүчү заводдор, жада калса жашоо турмушубузда колдонулат экен. Жөнөкөй механизмдер менен таанышып алдык, балдар. Бул жерде эми татаал механизмдер иштеп жатат. Бул эмне десеңер, поезддин дөңгөлөгүндөгү иштөө принциби. Рычакты эмнеде колдоноорун мен силерге айтып берем азыр, балдар. Рычактын жардамы менен жөнөкөй учурда көтөрүүгө мүмкүн болбогон оор жүктөрдү көтөрүүгө болот. Бул рычак деп аталат, балдар. Ырычактын таяныч чекити же айлануу огу ырычакка жана нерсеге аракет эткен күчтөрдүн ортосунда же ал экөөнүн сыртында жайгашкан болот. Мисалы үчүн 118-сүрөткө көрсөтүлгөн ырычакты карап көрөлү. Анын айлануу огу күчтөр жумшалуучу А жана Б чекиттердин ортосунда жайгашкан. Рычакка аракет эткен F1 жана F2 күчтөр бир жака багытталган. Рычакта аракет эткен күч тиркелген чекит менен таяныч чекитинин ортосундагы күчтүн ийини деп аталат. Рычактын айлануу огу күчтөрдүн ортосунда жайгашкан. Эгер F2-ни кандайдыр бир аралыкка жылдырсак, F1-дин кыймылы өзгөрбөйт. Жүк илинип турган F1-ди О чекитине жакыныраак жайгаштырсак, F2 өзгөрүшсүз бойдон тең салмактуу сактайт. Рычактын жардамы менен күчтөн алда канча утуш алууга болот. Рычактын жана башка жөнөкөй механизмдердин иштөөсүн байыркы Грек окумуштуусу Архимед изилдеген. Өз учурунда Архимед, эгер таяныч чекит табылган болсо, мен жерден өз ордумдан жылдыра алам деп элестүү айткан. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Сабак кызыктуу жана түшүнүктүү болду деп ишенем. Силерге берилүүчү тапшырма китебиңердин 137-бетинде атайын тажрыйба жасоого тапшырмалар берилген. Ошону жасап мага жибересиңер. Саламатта калгыла.